урматтуу мекендештер, кайрымдуу ага эжелер, достор, бизде жакшы жаңылык. Муктаждарды колдоо долбоор алкагында Ош шаарындагы ачы жер тилкесинде колтугуга катылып турган 2 баланын энеси Сатыбай Аракат эжекебизге жаңы үйдүн курулуш иштери башталды. Албетте менин артымда ушул эжекебизге чакан 3 бөлмөлүү үй курулуп жатат. Үйүбүздүн пайдубалы курулуп атат. Өзгөчө бул эжекебиз ушул интерге чыккандан кийин мына элибизде өзгөчө Ош шаарындагы кайрымдуу жеке ишкер Эркин мырзанын колдоосу менен ушул бүт баардык иштер ушул Эркин мырзанын колдоосу менен болуп жатат. Албетте үй бир эле фундамент менен болбойт. Албетте алдыда дубалдары бар, чатыры бар, андан тышкары ички сырткы ремонттары бар. Келиңиздер ушул эжекебизге кайра караган ар бир тургандарды кош сурайбыз. Жана бул эжекебизден болсок, 2 кызы бар, бир кызы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген. Азыр ошол кызын дагы квартирасы каралбагандыгы үчүн азыр ал Баткен областындагы Кадамжай райондо Үч Коргондо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ооруканасында. Ал эми бир кызы болсо жеке интернатта окуп атат. Өзү дагы азыр шарт жок, барасын үйдө иштеп атат. Ошондуктан келиңиздер силердин колдооңуздар менен дагы бир кыргызстаныбызда бир үй бүлө угул кыздары менен бактылуу жашашына себепчи болуп калайын.